Үстүбүздөгү жылдын 28 август күнү Кыргыз элчилигинин имаратында эгемендиктин 20 жылдыгына арналган кыргыз көчү мекенчилер тобунун элчилик менен бирдикте байрамдык маданий жолугушуусу болуп өттү. Эки тараптуу жыйналыштын максаты эгемендигибизди баалай билип, тилибизди, дилибизди, маданиятыбызды жогорулатуу, биримдик ынтымакты бекемдөө эле. Кечени элчиликтин катчысы Айымган Кулукеева ачып, буларга токтолду. Баштай эле акыркы күндөрү кыргыз көчү деп социалдык тармактарда абдан жакшы иштерди алып барып, кыргыздын адабиятына, маданиятына таанымал кишилерди даңазалап, эске салып, уnutkарбай, анан жаңы өсүп келаткан биздин акын кыздар, балдар, жазуучулар, мына эле Самара отурат, Акылбек отурат, Улукхан отурат, китептер чыккан экөөбүз Айсал Кунежик отурат, мынакей ушундай бийинки мондун адабиятынын өкүлдөрүн даңазалап ушу эл менен тааныштырып, ушу ар кайсы өлкөдөн бириктирип, кыргыздардын баштарын бириктирип жүрөт. Анан ушундай сунуш менен чыгып калды. Биз ушундай Алтынай эже, Улукхан, ушундай Кепкемеш Кубатов, Шунасбадал көчмөндөрдүн өкүлдөрү менен биргеликте ушул иш-чара кылсак. Андан соң Шайлабек агабыздын өмүрү, чыгармачылыгы камтылган Отко чуркаган бала аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Бала чагымда сүрөтчү болсом деп кыялданчумун. Түр карандаштын ак түстүүсү болорун алгач көрүп алып аябай таң калгам. 24 түрлүү карандашка жеткенде, азыркылар Мерседеске жеткендей сүйүнгөм. Турмушта кумпуртуп 24 түс менен тартыкым келчү. Азыр колумда ак менен кара түс гана калды. Үч жашында атам өлүп, жесир калган апам чоң энемдин тоодой кайгысын жеңилдетиш үчүн мени чоң энеме таштап, өзү төркүндөгүн көздөй журтка туруп кетиптир. Talalar tesektirip gelçimin, şu gene de yaşkınlığısıydı. Keçken basarsana bolçumun, urup koydum, soğuk koydum, Allah'ın erdi. Jadagı satan menen enemdin сүрөттөрү да жок. Сүрөткө да түшпөптүр. Сүрөттөрү жок болгон менен өздөрү ар дайым карегим менен жүрөгүмдө. Мен эми радиоприемник же кара келмек эмесмин да. Аялым бечара оңолдо эле өзүнүн оңдото койбогон. Дайыма чачылып, ачылып жүргөндү жакшы көргөн мени жыйнайын деп жүрүп, өзүнүн тетиктери чачылып, оорукчан болуп, мугалимдигине карабай пенсияга чыгып кутулду. Мен Зейнеге ыраазымын. Мен ага жолукпаганда акын болуп билем, болбойт деп айта албайм. Ушул алтындай улустарымды табат билем, таппайт билем, аны да айта албайм. Бул да бир Теңирдин колунда иш болду. Жетим өскөн кез, анын жакшылыгы менен жамандыгы улам менден алыста барат. Мен азыр алган жарым, бала чакам, неберелерим, уул кыздарым, тууган туушкан, куда сүйөк, досторум, эли журтум менен көчөлүү, шаар, көлөкөлүү дарак болдум. Эл журттан айланайын, кечээки тоңдой жетим мага эли журттун эне ордуна эне, ата ордуна ата болду. Мээримин аябады. Жыгылсам жер таянып, кубансам эл таянып, элиме эркелеп, жөнтөк да болдум, тентек да болдум. Энем көтөрбөгөндү элим көтөрдү. Атам көтөрбөгөндү ата журтум көтөрдү. Элим сага тырнактымагындай кызмат кылдым беле жок болду. Аны мен айта албай турам. Аны кагылайын эл журт өзүң айт. Өзүң баала. Тасманын соңунда жакынкы жаз айларында жарык көргөн, колдон колго өтүп алыска Америкага чейин жеткен акын агабыздын Агындылар деп аталган китеби тууралуу сөз козголду. Ар башында төрөлгөндөн баштап, төрөлгөнү эс тарткандан баштап, ушул азыркы учуна чейинки балалыгы, жеринин кооздугу, азабы, тозогу, сүйүүсү укмуштай сүрөттөп берилет да, жөнөкөй эми баягы бир окуя болуш үчүн биз көп бир нече страница окуйбуз го. Жок, бул мындай агындылар депчи, агып агып кеткен сыяктуу да, кыска мындай таң алыштуу. Мына мондай менен эле бир окуяларды берет да. Бул мунун
Бул кыргыз адаятындагы бир өзүнчө прием, өзүнчө өзгөчөлүк деп ойлойм да. Мисалы адаяттагы кандай бизде 4 сап ырлардын эмеси бар, 6 сап бул дүйнөлүк стандарт да. Бирок япондордо өзүнчө стандарт бар, 3 саптан. Ошо сыяктуу бул кыргыз адаятындагы жаңылык да. Мисалы мен ойлойм, ушуну окуп чыксаңыздар, ар бириңиздер жазыңар керек, ушундай. Мен ушуну окуп чыккандан кийин мен өзүм жазгым келип калды, өзүм жашоом тууралуучу. Потому что эчтекеге навязывать этпейт экен да. Окуяны баштап, аны өнүктүрүп, анан пафоска жетип, анан кайра түшүш дегенге жок экен. Оңой экен да. Ошону менен ар бир киши мындай жазуучу болуп кетсе болот экен деп адамдын жүрөгүндө неме бир стимул берет экен. Кыргыз көчүнүн атынан мүчөлөрү деп сиздер менен отуруп атабыз. Эгерде дагы башка пландарыңар болсо, бөлүшөлү алтын айга улкан байке сиз дагы биздин эгемендүүлүгүбүздүн 23 жылдыгы менен куттуктайм. Ошол эгемен кыргыз элибиз мындан арыда бар болсун. Бүгүнкү сиздерге биздерге окшоп ошо кыргыз элим деп бирдикте жыйналып, анын ичинен мынакей бүгүн биздин кыргыздар Москвада, Россия жериндеги кыргыздар ушул элчилигибизде чогулуп бир жакшы кеп кеңештерибиз менен айтышып беребизде, жакшы жылуу маанайдагы жолугушуу кылалы деп отурганыбызга бул абдан жакшы жөрөлгө. Асыран терең ыраазычылык билдирет кыргыз элчилигине, ошондой эле Россиядагы кыргыз элчилигинин атайын жана ыйгарымдуу укуктуу элчиси биздин Жунусов болотубузга терең ыраазычылык билдирди. Ошондой эле биз менен кошо жүгүрүп уюштуруу тобуна жардам бергендиги үчүн Айыпкан эжекемиздерге, сиңдибизге ыраазычылык белгилеп кол жабабыз. Көчтүн мүчөлүгүнө кошулуп жаткан кыргыз элинин кыйрына таанымал элибиздин сүйүктүү артисти Акылбек Мураталиев агабыз да бүгүнкү кечеде кубанганын жашырган жок. Максаттарын деле көп мындай иликтеген жок эле. Анан атын айтып калгандан кийин кыргыз көчүнө кошулуңуз дегенде эч кандай суроо салбай эле макул дедим. Себеби дегенде көчмөн деген өзүнүн сөзү эле ушул жерде бир көп улуулуктар катылганын, ар бирибиздин көкүрөбүздө көчмөн дүйнө бар экенин, каныбызда катылган ошондой бир көчмөндүк бар экенин, аны биз тана албаганыбыздан улам эле суроонун деле кереги жок деп ушул келди. Бүгүн биринчи жолу сиздер менен дидарлашып отурам. Негизинен анан ушул Шакенин Шайлообек агайдын чыгармасындагы даңазалаганыбыз бул элибизге керек нерсе. Мен демек, мен сиздер менен иштешкенге, кабарлашканга, дидарлашканга, кандайдыр бир колуман келген жумуш болобу кандай болсо сиздер менен баарлашканга мен даярмын. Кеченин жүрүшүндө кыргыз көчү мекенчилер тобунун тынымсыз аткарылып келе жаткан иштери, демилгелүү максаттары, элчилик менен бирдикте кызматташып иш алып баруу жөнүндө баса белгиленди. Топтун мүчөлөрүнүн негизин чыгармачыл жаштар түзгөндүктөн жазылган ырларын тартуулашып, эсте калар көз ирмем үчүн сүрөткө түшүп алууну да унутушкан жок. Анан ошондо мынау немен мага берип тур, мунусун анан муну Асыран байкеге деп ушуну атайын тартып кой. Асыран экөөбүзгө дептир. Жанагы ошонун Самаранын сөзүн далилдеп кетейин деп атам да. Бизде ошо тапкан тапалак дегендери ушундай белек. Анан 1000 рубль дагы бар эле, аны көргөзүш керек болуп калды. 1000 рубль менен кошо ошо бирөөнү, анан муну бирөөсүн Асыран байкеге дептир. Мына Волгоград шаарындагы баатырларга арналган мемориалдардын мынакей. Ушу азамат мынакей. Ошол жакшы нерселер болуп турат. Зерттейбиз. Сөзсүз киргенде эле ушу кыргыз көчүнө киребиз. Баракчабызды ачканда эле кыргыз көчүндө болуп аткан жаңылыктардан кабардар болуп турабыз. Жакшы самалыктар болуп турат. Батпаттан мынтип көчтүн мүчөлөрү өзүбүзчө жолугушуу кечелерин уюштуруп турабыз. Мындайды бардык шаарларда уюштурушу. Стамбулда да уюштурушту. Бардык шаардагы көчмөндөр жар салып сүйүү барын чындыктай чыркыраган,
баарына көздү жумуп, шарт басып кетелеби, баш кошуп кол кармашып, бакытка жетелеби, көкөлөп көктө учкан ак буудай көгүчкөндөй, сүйүүнү дамптагындап, бир тазим этелеби, көл болуп чайпалабыз, суусуна чайканабыз, көкөлөп көккө учурган сезимге катышабыз. Мында гүл жыттанат, кусамыбыз саргайган жалбырактуу, күз жыттанат көңүлдөр, күз жыттанат. Көңүлдөстөн саргайып эх багың менен, көп ооруду көкүрөп сол жагың менен, көр кылдың а көзүңдү көп ыйлатып, калды сынып сүйүүдөн шагың менен, куса толгон көйнөгүң кийип алып, жаратылыш капасын үйүп алып, күз келатат баягы күз келатат, куржунуна санасын кийип алып. Сөзіміз тіліміздің тұлғасында қырғыз көшеге барып бірігіп өзінің пікірлерді айтып жақшылық көшті жүріп жатады. Көңіл қуандыратын нәрсе алға үгіттей тұрған нәрсе бұл уақыт деген құм сияқты екен. Салаңа салсам түсіп қалады. Өмір деген бұл жаңағы су сияқты екен, тұруламыз, ағат сөз деген шамалы. Әрбір адамның жасаған әрбірінің сөйлеген сөздері бұл тарих. Бүгінгі күнімізде біз үшін тарихта кейін айтып қойсаңар болады. Адамдардың кішкене баш көтерілсе, сөзге қалады екен, артынан сөз жіберді екен. Бұл үшін сыйлықтан шығады. Көшмендеріне ашылып 2 жылдан бері 2 жылға қалауыз керек. Тармақта барлығын оқып, күнде шығатын жаңалықтар жолдаса, оқып барлығын оқып, өзімді қиын уақыт жолшы бұл. Күлдірді безгілерді сұнысына келгенде белгілі көшмендер бар, 2-3 топқа болшы. Кейін күндері әріміз әр топқа қошып, әркіммен әрғандай немелер жоқын. Қолдаймыз сіздердің арқаңыздардан лайк бастау әлемін адилет салып. Арам жүріп, арам жашоо жатмаға, аландықтан жашағым барақ қына, шөп салғаным аяғымдың көзіне, көз салғаным аяғымдан башқаға, жүгеніп бір мінезімді тұрыпту, жүрегім дайым тазалықты тұтыпту, далашығы олайпанбай өмірім, қайғымызда ағып тұрат тұлықсу, чындығымда қандай жырғалар олып, чымын жанды болышынша қар жүріп, жашаш керек, арамдыққа болсынбай, жашаш керек, адалдыққа баш бұрып, Құдай ақы иман болып жолдашым, құттарыған, баққараған жолдамын, жан достырым, ақшашайлы өмірді, жалпылызды, Құдай өзі қолдасын, жалпылызды, Құдай өзі қолдасын. Бүтін қырғыз атажұртқа қол суналы, бөлінбөстөн болор ишти болтуралы, бириkkиле ар намыстуу қырғыз элин, бөксө жерин ынтымакка толтуралы, пайыртада нак насилдүү қырғыз элбиз, башка элге баш тийип олтурбайды. Түңүлүп, тирүүлүктө турганымда, түтүндүн катарынан сызбагыла, мен дагы чоң керекке жарап берем, мезгили келгенинде эл журтума, чыгарып койбогула ынтымактан, чыркырап түтөгөсүн намысаргам, ар качан эл менен бол дечи эле, актыкка моюнсун кеткен атам. Сіздер менен дайыма сіздерге ишибиз ачык, сіздер менен чыгармачылыкта иштешке биз кубанычтабыз. Убактыңарды бөлүп бергениңерге рахмат. Анда сиз тургандар менен алардын баардыгына жүзүңөр жарык болсун ар убакта. Бошуна болгон жоло жолдоштордун арасында силер менен сыймыктанган адамдар болсун. Силерди баалаган адамдар болсун. Баалап силердин бакыңарга жеткиде болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Жыйындар залындагы жыйналыш элчиликтин имаратында жайгашкан Байкын кафесинде уланды. Меймандарга арналган дасторкон үстүнөн даам татылып, каалоо тилектер айтылып, жылуу маанайда узашты. Атайын кыргыз көчү үчүн Мадина Жапарова, Алтынай Дүйшеева, Москва шаарынан.